Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Мына бүгүнкү күндө ошол 30 жылдан бери алтын мафиясы, кумтөр мафиясы, өзүбүздүн өлкөбүздө биринчиден өзүбүздүн кыйын деп жүргөндөр тоноптур. Кыйын деп жүргөндөр акыбал алып кетти. Мына бүгүнкү күндө Өмүрбек Бабанов, Асылбек Жээнбеков камалды. Мына ушул жип Сооронбай Жээнбековго да жетет дегендер болот. Оюңуз боюнча кандай? Эми мындайда өзү 92-жылы 1992-жылы биринчи ошол кумтөр боюнча келишимдерге биринчи Турсунбек Чыңгышев кол койгон. Анан башкалары кол коюп келишкен да. Эми бул маселе өтө татаал маселе. Бүгүн биз чындыкты сүйлөшөлү деп атпайбызбы? Чындык өз убагында айтылыш керек деген менин бир мындай сөзүм бар да. Канча депутаттар мына ушул кумтөр боюнча ар бир биздин легендаралуу парламенттен баштап бүгүнкү күнгө дейин ушул изилдеп атышат да кумтөрдүн маселесин. Шеримкулов Медетбек агай менен Аскар Акаевичтин мамилеси дагы легендарный парламенттагы мына ушул кумтөрдүн азабынан кетирилген да. Бир сөзүм айтканда, кумтөр эки парламенттин жана эки президенттин башын жеген. Бул өтө корчундуу маселе. Мен айтайын дегеним, ошол ар бир созувда парламенттин бир 3-4 депутаттары изилдейт. Бирок Садыр Жапаровтай өтө терең, өтө мындай кандай десем, бүт жан дүйнөсүн берип болгон маселелерди ачык, айкын, керек болсо ошол $100 миллион беребиз деген взятка параны албастан Садыр Жапаров жалгыз ошол депутаттардын ар бир созуфтагы депутаттардын арасынан эң күчтүү изилдеген бул Садыр Жапаров. Аны бул чындыкты жаш муундар да кийин билиш керек, бул тарых. Мен ал жигиттердин келгенин көргөн жокмун. Бирок Казакстан тарабынан келишип, ошол акчаны алып келип Садыр Жапаровду сатып алабыз дешкен. Садыр Жапаров сатылган жок. Мен мына ушу үчүн Садыр Жапаровду сыйлап калганмын. Мага бир нерсени мен өтө эркин, эч кимге көз карандысыз, ошону менен бирге мен бирөөгө бир тыйын да бербейм, албайм дагы. Мен ар бириңиздердин көзүңөргө тике карай алам, саясатчы катары. Бир маселеде 5-чи созуфтун, 5-чи чакырылыштын парламентте орчундуу маселелерде мени ынандырыш өтө кыйын болчу. Бирок Садыр Жапаров 3 сааттан ашык убактын кетирип, кумтөр боюнча айтып бергенде, балким ошол күндөн баштап мен Садырдын фанаты болуп калгандырмын. Эми ошондо кандай балдар төрөлүп атканын сианиттен кийин, кандай немелер болгонун, жаныбарлардын сүрөттөрүн көргөндө жүрөгүң түшөт. Ошол достору болобу, кимиси болот, келгендерге ачык эле айтты. Бул сианиттеги суу агып барып силерге барат депчи казактарга. Силер кантип мага мына ушундай мамлекетке, элге зыяны келе турган нерседе мага пара берип атасыңар депчи. Алардын атынан деп албай койгонда. Бирок ар бир келишимди түзгөндө ар бир бийлик сөзсүз ката кетирди. Ал эмнеликтен ката кетирди? Ал балким ошону каалагандыр, мындай каалабагандыр. А балким кээ бирөөсү тыйын алып туруп, балким ошого баргандыр, мен аны айта албайм. Бирок бизде күчтүү специалисттер жок болгону ошол келишимдер боюнча. Мына ошол дагы менимче мына ушундай абалга алып келип койду деп ойлойм да. Себеби алтын боюнча биринчи жолу биздин өлкө
мына ушундай эл аралык келишимге келип аткан болчу да. Эми азыркы ситуация боюнча мен бул күнөөлүү деп айта албайм. Анткени мен ошол мезгилде 2012 жылы алтын маселесин карап атканда 2011 мен Ош окуясынын апрель-июнь окуясынын тиги келип чыгышын иликтөө боюнча комиссиясынын төрагасынын Токон Мамытовдун орун басары элем да. Мен өзүнчө отчет кармаганмын, аны эл билет. Бирок ал отчетумду жогорку кеңеш кабыл албай койгон. Бирок ошого карабастан мен өзүм отчетумду ошондой эле видео отчет когалаңды мен Кыргыз Республикасынын архивине өткөрүп бергенмин. Муну да мекендештер билип койсуңар. Ошондуктан мен өтө көп мындай кимиси эмне кылып атат, кимиси кандай добуш берди да билбейм, бирок мен каршы турганмын. Ал эми кийинки камалып кеткенден кийин Садыр Жапаровдарды кайрылуусун өзү келип окусун. Дагы бир жолу баягы Темир Сариев баштаган мамлекеттик комиссия түзүлбөдү. Ошол учурда алдын ала берсек дагы теги катты чакырбай коюшту. Аны видео жүрөт, көрүп атасыңар. Мен аябай кааладым эле Садыр Жапаров келип өзү айтып берсе экен деп. Ошол мезгилде азыркы Садыр Жапаровдун администрациясынын башчысы, руководитель аппарат Сүйүнбек Касманбетов, анда жогорку кеңештин ошол аппарат башчысынын орун басары эле. Суранып, жалдырап, мына ошол 120 депутатка кайрылуусун, көчүрмөсүн берип таратып коюңузчу десем, таратпай койду. Чакырыңыз, сиз как руководитель аппарат ГСНге бар жокко кат жазып туруп, алып келиңиз бул жерге, өзү окусун. Мен окугандан көрө өзү окуп түшүндүрсө, балким анын ойлорун мамлекеттик комиссия эске алат, Темир Сариев баштаган десем, Касманбетовдун жообу мындай болгон. Мен дагы жердеш деп айттым да, сиз деген Ысыкөлдүк болосуз, колдоп коюңуз десем, ал киши мынтип айтты. Садыр Жапаров зек. Садыр Жапаров зекти мен жыйын залына алып келип, тиги ыйык зал, ыйык трибунага сөз бере албайбыз деген. Азыр мына ошол жигит Сүйүнбек Касманбетов Садыр Жапаровдун оң колу болуп иштегенине таң каласың. Аппарат жетекчи. Аппарат жетекчи. Бул да чындык. Эми Кумтөр Акылбек Жапаров баштаган комиссия боюнча өзүм оюмду айтып койсом да, себеби мага да абдан көп Facebook аркылуу дагы мессенджер деген бар экен, ал боюнча келе берет экен суроолор. Мен ар бириңерге жооп бербей, канча журналисттер мага чыгып атасыңар. Мына мен прямой эфир берип атам, түз эфир. Кандай сурооңор болсо, мына ошол менин жообумду колдонсоңор болот. Бирок искажать этпей туруп. Акылбек Жапаров, эми Аскар Акаевич Акылбек Жапаров жөнүндө айтып атпайбы? Эми Аскар Акаевич да жөнөкөй киши эмес да. Катачылык кеткендир. Бирок мен айтайын дегеним, мен бардык депутаттар менен бирдей мамиледемин да. Мага президент болобу, жөнөкөй адам болобу, мага биринчи иретте ал адам. Мен бардыгына тегиз мамиле жасайм. Акылбек Жапаров да как финансист, күчтүү финансист экени үчүн сыйлайм. Бирок Акылбек Жапаровдун азыркы комиссиясынын корутундусу, комиссия жашаган иштер Садыр Жапаровго кандай багыт берди? Кандай момундай жолду көрсөттү? Ал мындай асфальт жолбу? Образын айтайын да. Же болбосо момундай даңгыр жол менен тиги чуңкурга түшүп кете турган жолбу? Аны мен айта албайм. Бирок мен Садыр Жапаровго Кумтөр маселеси боюнча ал өзү ошончолук каттуу изилдегендиктен мен ишенем да Садыр Жапаровгачы ката кетирбейт деп. Эгерде ушул комиссия Акылбек Жапаров кетирген кемчилдиктер болсо, Садыр Нуркожоевич өзүң карап туруп, ошол азыркы чечимди абдан ойлонуп туруп, анан кадам жасасаң деп айтар элем да. Как коллега катары.
Анткени бул кумтур маселесинде улутташтырылган, мыйзамдуу болдубу? Сотко барсак эл аралык утуп ала алабы биздин өлкө? Утуп ала албай калса, экологиядан менин оюмча улутташтырууга барбай туруп, экология боюнча биринчи соттон утуп туруп, анан экинчи кадам ошондой болсо туура болобу беле деген ойду мен айтканмын мурундагы. Эми азыр кандай болот? Эмнеге алып келет? Результат болбой калса, Садыр Жапаров элдин алдында жүзү жарык болобу? Жарык болбойбу деген суроолор албетте мени түйшөлтөт. Себеби